Алар бар ал жерде ар бир башка уюштардын алдында авири намыс деп өнөнбеш керек. Ал жерде түнкү клубда, метролордо тор болуп тагдырды бузулуп кеткен кыздарыбыз да. Бул мамлекеттик кызыкчылык үчүн сизге анда карнамыз. Бүгүнкү күндө 18 жаштагы чырактай кыздар чет өлкөгө барып кордолуп атат. Сөөгү келип атат. Ошол 18 жаштагы кыздардын укугун коргойлу деген ойду айтып атабыз. Мына биздин телефонго, личкага Россия Федерациясында эмгектенген жарандар жазып атат. Ай депутаттар, ал жерде балык болуп эмне отурасыңар? Мыналарга мыйзам жазгыла. Метродо, түнкү клубда, казинодо айлыгын ала албай кордолуп жүргөн кыздарды ким коргойт деп атат? Мамлекет ошолордун келип иш менен камсыз кылышын, алардын келип бул жерде айлык алышын карап белгиледи. Биз чыгарбай коелу деген маселе эмес. 18 жаштагы чырактай кыз бирөөнүн кызы үйүнөн качып кетип атат. Алар бул жерде окууга кире албай калса, ал жакта окуйлу деп барып атат. Окууга өттүбү? Аны биз көзөмөлдөп, коопсуздугун эске алышыбыз керек. Мыйзамды жазып бүгүн колго карматкан жокпуз го, урматтуу карындаштарым. Чыкпагыла деп. Мага түгүл 15 жашта чыккыла. Бирок ата-энеңдин уруксаты менен, ошол ата-энеңдин аппак сүтүн актап, ошол ата-энеңдин тарбиясын актап чык деп атабыз. Бүгүнкү күндө мен профсоюздар боюнча, Яндекс боюнча маселелерди көтөрүп чыккан үчүн ошондой коррупционерлер ушул иштерди уюштуруда. Бирок менин элим мага мандатты кандай ачуу болсо дагы, кыйынчылык болсо дагы ишке ашыр деп беришкен. Ошон үчүн мен мындай коррупционерлер менен, мындай уюштуруучулар менен аягына чейин күрөшөм. Рахмат. Бирок менин улутумдун эртеңки муундун келечеги сакталыш керек. Урматтуу элим, мына бүгүнкү күндө менин карындаштарым ал жерге барып тагдыры бузулуп келип атканына мен чыдабаймын. Үй бүлө кура албай калып атканына чыдабаймын. Бүгүн мына 1 жылдын ичинде 11 миң үй бүлө ажырашыптыр. Жылда 10 миңден үй бүлө ажырашса, 10 жылда 100 миң үй бүлө көчөдө калып атат. Муну ойлобой атат бул балдар. Муналарды бирөөлөр уюштуруп жөнөтүп атат. Бирок калың эл, калың жұрт жөнөкөй эл айтып атат, ай 18 жаштагы чырактай кыздарды коргогула деп. Ошол максатта айтылган сөз болчу. Рахмат.